Салам достор. Биз кийинки мисалдарыбыздын чыгарылыштарын баштадык. Анда эмесе биринчи мисал. Бизде мындай 3 бурчтук берилиптир. 2, 3, 4, x, y деген жактары берилиптир. Жана 0 түз сызык менен бул түз сызык параллель экен. Мында x менен y табыш керек экен. Биз бул мисалды окшош тыктардын жардамында чыгарабыз. Карайбыз. 0 түз сызык менен 0 түз сызык параллель экен. Анда бизде 0 бурчтары барабар. Жана бул бурчтар өзүнчө барабар. Карайбыз. Чоң үч бурчтук менен мына кичинекей үч бурчтук окшош. Себеби бул бурчтары барабар. Жана бул чокусундагы бурч экөөнү тең тешели. Мынтип сызып алайлы. Мына үстүндөгү кичинекей үч бурчтукту мына жерге сызайлы. Жактары 2, 3, анан бул жагы y экен. Эми чоң үч бурчтукту сыза турган болсок, бул жагы жалпы 4 барабар экен. Бул жагы 3 кошулган 2, ал эми асты 4 барабар. Карайбыз. Бул бурчуна барабар. Бул жагына 3 чокусундагы бурчтар экөөнү тең тешели. Карай турган болсок, бул жерде бунун жагы 2 барабар экен, бул жагы 4. 2 эсе чоң болуп жатат. Анда бул жагы 3. Анда бул жагы 2 эсе чоң болуш керек экен. 3төн 2, 3тө 2 көбөйтө турган болсок 6. Бул жагы 6 болсун, демек бизде x 3кө барабар болуш керек экен. Себеби 3кө 3 кошсок 6 болот. Эми y-ди карайбыз. Бизде жактары 2 эсе чоң болуп жатат. Анда y бизде 4төн 2 эсе кичине болуш керек экен. Y 2ге барабар болуш керек экен. Демек, бул мисалдын жообу x барабар 3, y барабар 2 деген жооп экен. Так. Анда эмесе экинчи мисалга өтөбүз. Так. Экинчи мисалыбыз бизде бул түз сызык менен бул түз сызык барабар экен. Жана мына түз сызыгыбыз биссектерис экен. Башкача айтканда мына бурчтарын тең 2-ге бөлөт экен. 3, 4 жана мына жер тик бурч, x'ти табыш керек экен. Так. Бул мисалды чыгаруу үчүн биз мына жерден мынтип түз сызык жүргүзүп алайлы. Жана 0 3 бурчтугубуз тик бурчтуу 3 бурчтук болуп калат экен. Анан мынаны көңүл бурабыз. Биссектерис бурчтары барабар жана эки жагы барабар. Анда мына жактары дагы барабар болуш керек өзүнчө. Эки жагы барабар жана биссектерис. Ошондуктан бул эки жагы бул узундуктар дагы барабар болуш керек. Анда бул x болсо, бул жагы дагы x болуш керек экен. Эми бул x'ти тик бурчтуу 3 бурчтуктун Пифагордун теоремасы боюнча чыгарабыз. Катеттеринин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар деген эреже менен 3-түн квадраты 9, 4-түн квадраты 16. Барабар x квадрат кошо турган болсок 25 барабар x квадрат. Анда x барабар 5-тин квадраты 25ке барабар, демек x 5ке барабар экен. Бул мисалдын жообу x барабар 5 экен. Так. Кийинки мисалыбыз. Так. Бизде шартында бериптир. AE түз сызыгы менен BD түз сызыгы параллель экен. Мынтип белгилерин жазып коелу. Бул эки түз сызык параллель. Анда VED айнып табыш керек экен. 0 3 бурчтукту. VED 3 бурчтугун айнып табыш керек экен. Бизде AB 4га барабар, DS 6га барабар экен. Жана мына жер тик бурчтуу экен. Так. Бул мисалды чыгаруу үчүн биз мына жерден бул жака жүргүзүп алабыз. Бизге мына 3 бурчтуктун аянты керек. Мына жерде S1, мына жерде S2 деп коелу. Бизге S1 плюс S2'nin суммасын табышыбыз керек.
белгисиз экөн суммасы. Так, бизде бул эки түзсүздүк параллель болгон үчүн могул үч бурчтуктардын аянттары барабар болуш керек. Демек, могул жер дагы S1-ге барабар. Бизге могул үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн, демек, бул үч бурчтуктун аянтын табуу жетиштүү экен. S1 бул жагы барабар, жана экөөнүн суммасы могул үч бурчтуктун аянтын берет. Так, эми бул үч бурчтуктун аянтын табыш үчүн биз S1 плюс S2 барабар негизи 4-кө барабар экен, жана негиздин уландысына түшүрүлгөн бийиктиги 6-га барабар экен. Негиздин бийиктигине көбөйтүп 2-ге бөлөбүз. 4 6-га көбөйтүп турган болсок 24, 2-ге бөлө турган болсок 12. Демек, бизде S, V, E, D үч бурчтуктун аянты 12-ге барабар экен. Жооп ушул. Ушун менен биздин мисалдарыбыздын мисалдарыбызды чыгарып бүттүк. Эгерде биздин видеолор сиздерге жаккан болсо, лайк басып, комментарий жазып коюңуздар жана подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Эгерде геометрия же алгебра боюнча суроолор чыкпаган мисалдар болсо, комментарийге жазып коебуз.